Баткен облусунун өнүктүрүү долбоорун иштеп чыгуу боюнча сапаттуу сунуштарды даярдоо үчүн бир катар көчмө жыйындар өткөрүү чечими кабыл алынды. Баткен облусунун бардык айылдарын камтуу үчүн ведомстволор аралык топтун мүчөлөрү 4 жумушчу топко бөлүнүп, Баткен облусунун айылдарынын калкы менен жолугушуулар өттү жана жергиликтүү тургундар тарабынан айтылган сунуштар бириктирилүүдө. Баткен облусундагы бүгүнкү күндөгү берилип аткан атайын макандын алкагында дагы болот. Анткени макандын алкагында бүгүнкү күндө салыктардын түрлөрү боюнча бошотуулар болууда. Андан тышкары ушул Баткен облусунан келген инвестицияларга дагы мамлекет тарабынан кепилдик берүү каралып атат. Жана ушул кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн көтөрүү. Ушул жылдын 28-30 апрелинде Баткен облусундагы кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара тилкесиндеги окуялардын натыйжасында жабыркаган Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Анын ишинин алкагында Баткен облусунун өнүктүрүү программасынын долбоору иштелип чыкмакчы.